Азыр банктардан которгондо комиссия алып атпайбы? 50 миңден ашкандачы. Бирок андан ашык деле акчаны 5% которсо болот. Ал болсо система быстрых платежей деген услуга бар, ошонун жардамында. Азыр мен мисалы үчүн бу жерде акча жок, бирок акча келип алайын, пополнить карта другого банка Сбербанктагы номерди. Картаны берип, сумманы жасабыз, мисалы үчүн 15 миң. Мынакей көрүп атканыңардай комиссия жок. Пароль бериш керек. Пароль берди. Сиздерден шаблон катары сактап койсоңуздар болот. Мынакей 15 рубль бар болчу 15 миң. Эми кайра эле башка бирөөгө которобуз. В другой банкты басабыз. По номеру телефона. Кайсы счеттон которулат аны жазабыз. Бул жерден эми номерин жатка билсеңер жазсаңар болот. А мен мурда копиялап алдым эле, ошону эле ставить этем. Продолжить. Кайсы Сбербанкка которобуз. Которуп жаткан банк. Менин картам болсо Росбанкка. Продолжить. Мынакей 5 миң которулуп атат дагы. Услугасы 0. Бирде мен 50 миңден ашыкча акча которууларга 1% комиссия акысы киргизилгендигине байланыштуу биз 50 миңден ашык акча которгондо 1% төлөп баштадык. Бирок аны айланып өтүүнүн жолу катары көпчүлүк акы төлөп безлимитный тарифтерди сатып алгандыгын билишет. Бирок ошондой бир кызмат бар, услуга быстрых платежей деген. Анын жардамында 100 миңге чейин акчаны эч бир комиссиясы жок бири-бирибизге которо алабыз. Азыр бул жерде биз кимди бирөөгө акча которо турган болсок, 2 миң которолу. Мынакей көрүп турганыңыздардай 2 миң рубльга 20 рубль акы сурап жатат. Эми кайра артка кайтабыз. Эгерде сиздер система быстрых платежейди бир эле банктын ичинде эмес, башка банктарга да жибере алабыз. Мисалы үчүн мен азыр Росбанкктан Сбербанкка жиберем. Система быстрых платежей байкашымча Сбербанктан Сбербанкка иштебесе, ошол башка банктан башка банкка иштейт экен да, кызыгы. Аны болсо мен азыр ошол система быстрых платежейди кабыл алууга жандырган адамга гана жөнөтө алам. Мисалы үчүн настройкага аватарды басабыз. Настройкага келип, эң төмөн түшсөк, система быстрых платежей деп турат. Бул жерде мен входящий перевод, исходящий перевод экөө тең жандырылган. Приложенияны установка кылганыңыздарда бул экөөсү тең өчүк, жада калса мына система быстрых платежей дагы не подключен болот. Буну дагы мынакей настройканын эң төмөн тарабына эч ким көрө албай тургандай бир кокустан көзүңүз түшпөй турган жака бекитил. Эми мен Росбанкка кирем, переводы, по номеру телефона, бул жерге получательдин номерин жазабыз. Другой банк, кайсы банк экенин тандайбыз бул жерден азыр. Сбербанк 15 миң. Перевод отправлен. Продолжить. Эми главныйга кайтабыз. Мынакей 15 миң 15 рубль бар экен эле менде, 15 рубль гана калды. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, андан тышкары бул жерде мен бул Росбанккада башка банктан мен акысыз которо алам. Мисалы үчүн кайсы жерде переводы, дагы карта на карту, главный, счет погреви, пополнить. Откуда дегенге? Анан албетте ошол аркасын айтпашыңыздар керек деген мени билесиздер барыңыздар. Азыр эми биз ушул картадан бул жака 2 миң рубльду которуп алабыз. Бая көрдүңүздөр, которгонунда 20 рубль акы сураган. Эми мынакей Сбербанктан Росбанкка мынакей көрүп турасыздар. 0 код келди. 4 25 67. Все. Мынакей 2015 рубльм бар демек азыр. Ошондой ар кандай ыкмалар менен биз списывать этип алдым 2 миңди. Ал которгонго кетпейт. Ал система быстрых платежей эмес, ал Росбанктын өзүнүн кызматы окшойт. Дом банктан алынган ипотека бар. Башта болсо баягы банкка барып төлөп ай сайын ипотеканы же болбосо автосписание болчу, ошол сыяктуучу. Бирок ошондо мен айлыгы Сбербанкка түшө турган болсо, Росбанкка акысыз которулса болушун мага заматта айткан эмес да алар.
кайсы бир кайра чалып бир нече аракетчиликтерден кийин анан кайсы бир оператор мага ушул сырды ачкан болчу. Ыңгайлуу услуга кызматтарды бизге банктар айтыша беришпейт экен. Ошол себептен бул сырдуу маалыматтар менен сиздер жакшы көргөн досторуңуздар, тааныштарыңыздар менен бөлүшүп, акчаңыздарды экономдоп алыңыздар деген ойдомун. Анткени менин көп тааныштарым ушул система быстрых платежейди жандырып, мен сага акча котором, бирок мен бекер кызмат турса, мен сага акы төлөп которбойм, мен сага бекер которуу акысы жок деп туруп, ошол кызматты жандырып кой десем, каяка жандырам, эмнени басам деп түшүнбөйт. Профиль, мынакей бул жерде жеңил эле табат экенсиздер. Росбанкдомдо, Тиньковдо, Альфа банктарда дагы ушул кызматтар бар. Профильге келип туруп эле мына система быстрых платежей, получение входящих переводов деп басып коесуздар. Ушуну баскандан кийин сиздерге ошол кызматты пайдаланып, номериңиздерди терип, сиздерге акча которо алышат. Байкасаңыздар, менде 2952 рубль бар болчу. 2000ден ары которуп алдык. Без услуга. Эми болсо переводы келип туруп, эми бул жерде мына перевод через системы быстрых платежей деп басабыз. Номер получателя 001 Росбанк деп тапты. Росбанк, сумма перевода 900. Азырынча мен система быстрых платежей менен өзүм акча которуп аракетчилик кылбайлы коеюн. Сиздер негизги максатты түшүндүңүздөр. Дагы бир жолу кайталай кетейин. Настройкага кирип жандырыш үчүн сиздер аватарды басасыздар. Өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөр турган жерди. Настройкага кирип, эң төмөн түшөсүздөр. Система быстрых платежейди жандырып коесуздар. Ошондо сизге Тиньковдон, Росбанк, Альфа банк, дагы башка бир нече Россиянын банктарынан акысыз эле которо алышат. Ошол урматтуу достор, саламаттабыңыздар. Мен сиздер менен сайттан бери Мамыров Умаралы болдум. Суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Мен бул видеону YouTube'га жана Facebook'та бөлүшөм. Эмесе активдүү комментарий жазып, кемчиликтер болсо айтып